Саламатсыздарбы? Менин атым Элнора. Мен 38 жаштамын. Үй бүлөлүүмүн, жолдошум жана 2 уулдун энесимин. Азыркы учурда мен Ак Ордо 2 конушундагы Кемеңгер Kids бала бакчасынын негиздөөчүсүмүн. Мен кесибим боюнча англис тили мугалимимин. Педагог болгондуктан мен ушул билим берүү тармагында 15 жылдан бери иштеп келе жатам. Биз 2018 жылдан баштап Ак Ордо конушунда жашап калдык жана бул жердеги бала бакчалардын көйгөйлөрүн көргөндөн кийин ушул бала бакчаны ачуу мага түрткү болду. Бала бакчаны ачууда менин үй бүлөмдүн жардамы менен ачып калдым десем болот. Себеби жолдошум мени дайыма колдоп, ошо билим берүү тармагында сен аябай жакшы тажрыйбаң бар, жакшы билимиң бар, ушундан ары өз алдыңча иштеп кетсең болот деп аябай аракет программасына туш болуп калдым. Интернеттен жарыясын көрүп, ошол жака жазылып, телефон номеримди калтырганмын. Бирок мен ишенген эмесмин, мындай эми бул мындай эле уюмго же жөнөкөй эле реклама депчи. Анан мага чалышты, өздөрү чалып чакырышты. Анан мен өзүм ошо жолдошум башта деп баштап алган менен, бирок арсар болуп мондой жүргөмүн. Анан аракет программасы мага мындай аябай жакшы түрткү берди да, мотивация берди десем болот. Себеби мен ал жака барганда аял ишкер деген түшүнүктү биринчи жолу көрдүм. Аялдарга дагы ушундай көңүл бурулат экен, аялдар дагы иштесе болот экен, аялдар дагы өзүнүн жумушун алып кетсе болот турбайбы деп. Ошол аракет программасындагы тренингдер жана бизнес турлар, экскурсиялар барып көрсөтүп, ошолорду көргөндөн кийин дагы өзүмө көбүрөөк ишенип, ишеним пайда болуп, анан мен болду, баштайбыз деп, анан 2024-жылы марттан баштап биз бала бакчаны ачып иштеп баштадык. Менде башында бир тарбиячы жана повар болуп эле иштечүбүз. Анан бала бакчада дагы биз группаларга бөлбөй эле чогуу аралаштырып эле балдарды чогуу карачубуз. Балдар аз болгон себептенчи. Анан биз баягы тренингтерден көрдүм, экскурсияларга барганда көрдүм. Анан биз акырын группаларга бөлүп, дагы чоңойсок болот экенине ишенип, дагы азыркы учурда 3 тайпа бар. 3 тайпанын ар биринде өзүнүн тарбиячысы бар. Дагы кошумча биз педагог алдык, дагы балдарга сабагына логопед алдык. Азыр көбөйүп ишөө чоңоюп атат деп айтсак болот. 2025-жылы жазында биз питчингке катышып, ошол жактан Швейцария өкмөтү аркылуу каржыланган грант утуп алдык. Ал грант аркылуу бизге холодильник, плита, стул, кровать, кондиционер, ошондой бардык техникалар менен бизди камсыз кылып берди. Көп жумушум бүтпөй калчу. Азыр садикке бергенден бери жумуштарымдын бардыгы бүтүп атат. Кээде кеч алып калам, 6:30-да. Ошо садиктин мага колдоосу аябай чоң болуп атат. Ошол бардык салымдар үчүн, бардык окуу тренингдери үчүн азыркыга чейин жардам берип келатат аракет программасы. Анан мындан ары дагы кызматташабыз деп үмүттөнөм. Ошол бардык кылган бизге салымдар үчүн, бардык жардамдар үчүн чоң ыраазычылык билдирем.